Келгениңизге канча жыл болгон сиз? Бакиевдер кеткен жыл болчу. 15 жылдан бери үй бүлөмдү көрүлөттүн дебеңиз эми? Ата, мен турмушка чыккантам. Той октябрда болгон да. Октябрда Валялардын шермеси биякта. Кандай жүрөт апаң? Жакшы. Не кылып атат? Турмушка чыккан. Бактылуу болсун. Эмне дейсиң? Кандай Гүлзат? Кимсиз? Бул мал эмне кылып жүрөт? Бул мал деген Гүлзаттын күйөөсү. Кандайча? Гүлзатка жоло ойлогойчу. Мен аны жакшы көрөм. Жаман істеліп адам. Қолына эмне тийсе ошо менен чабат сени. Мага жүдөгөн эмес ошондой тыңдар жагат. Жыга чапканда. Эй. Ал о суратыны. Зато сулуу. Мен мурун эле келе берсем болмок экен. Бек болуктего суп-сулуу болуп турса аны тандайм же Жеки Чандай болуп турса мен тандайм. Магазинге жумурткага кеткенде эле кирип келип калдың го? 15 жылдан кийин. 15 жылдан кийин келди дечи. 15 жыл мурун аны таштап кеткениңиз. Кечкеле 15 жыл дей бербечи. Эне дурайын экенсиң бир сен. Кичине джентльмен болуп, апама ухаживать этсеңиз. Кандайсың Кукуня? Мен жакшы көргөн гүлдөр го. Кукуня дейм. Сиз биринчиден апамдын көңүлүн алышыңыз керек. Мен сага жолобо дебедим беле. Эй! Токтот. Моноң деген сени коргой албайт. Көрдүңбү сага жашынып аткан? Болот. Бар кетчи. Мен сизди аябай сагындым. Мен да сагындым. Сен жашоодогу максатың мени бактысыз кылыш керек да. Туурабы? Эгер кетсеңиз, мен мындан ары сиз менен такыр сүйлөшпөй коем. Кызым бактылуу балалыкта жашасын дечимин. Сен ошону түшүндүңбү? Ошо кезде сен каякта жүрдүң? Мен сизди келди деп сүйүнүп атсам, сиз кайра кетем дейсиз да. Жанымды ezген санамды, жақын жоқтың шапты уялға. Кайра. Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар. Негизи эле сүйүү бул бүтпөгөн тема эмеспи? Сүйүүдөн жаралангандар бар, сүйүүдөн айыккандар бар. Бүгүн болсо биз Манас кинотеатрына Мирлан Өмүралиев менен биргеликте Тимирлан Эркинов режиссерлук кылган Махаббатым аттуу тасманын премьерасына келип отурабыз. Алдыда көптөгөн кызыктар болот, андыктан чогуу баамдайлы. Папа қасыңда, папа шаршамайды. Сен үшін жасайды, папа сен үшін сынбайды. Папа ғарышта. Махаббатым тасмасы кандай болду сизге? Жактыбы? Кандай таасир ала алдыңыз өзүңүзгө? Аябай сонун, аябай таасир берди. Жашоодо мындай нерселер баарыбыздын башыбыздан өлө өтүп атпай, мен деле өтө төмөн жашоо көп болгон, ошонун баарын эстеп бир көздөн жаш тегеренип бир күлүп отурдук. Аябай сон тарттыр. Комедияны дагы баягы жашоонун түйшүгүн да баягы аралаштырыптыр. Бар кетчи. Биз кино көп келебиз. Бул өзгөчө кино болуптур да. Өзгөчө кино. Сизге кайсы эпизоду көбүнчө жакты? Жана аягында кетип баратпадыбы? Ошо аябай таасир берди да. Аябай жүрөккө бир оор нерсе калтырды. Ошол Аскат Байкенин кетип баратканда баягы өзүм ошондой кетип бараткан сыяктуу сезим калтырды. Сонун аябай мыкты кино болуптур, мыкты. Көрүүчүлөргө сунуштайсызбы? Келип көргүлө, бул көп адамга таасир берчү кинодо. Ал бизде баягы бул көп адам башынан өтүп атат. Баягы миграцияга кетип калат, балдарын мен өзүм тааныган адамдардан баягы көрүп калса таарынбасын. 15 жылдан бери балдарын көрүлөктөр бар. Папа қасымда, папа шаршамайды. Сен үшін жасайды, папа сен үшін сынбайды. Папа ғарышта болса аспандан қарайды. Сен үшін сұрайды, папа ұмытпа Құдайды. Папа қасымда, папа шаршамайды. Төрөлгөндө кеткен балдар мен өзүм таарынбагыла, мен эми жашоосунда экен чындыкта. Кыздары азыр 8-9 класс окуйт. Төрөлгөндө кеткен ошочу. 8-9 класс окуйт. Эми ошонун баары эле баштарынан өтүп атат да, үй бүлө бузулуп атат. Көп үй бүлө ажырашып атат. Мен өзүм көрүп аткан тегерегиндегилерчи көп үй бүлө ажырашып атат. Ошон үчүн мияктан деле иштесе болот, мияктан деле тапса болот ошол акчанчы.
Биз деле таап атабыз болуп ошол акчаны ар дайым үй бүлөңөр менен чогуу болула. Сиздин махабатыңыз ким? Бүгүн ким менен келдиңиз? Мен келинчегим менен Айза. Ал уялчак. Чоң рахмат. Бүгүнкү махабаттын тасмасынан кандай таасир алдыңыз өзүңүзгө? Кайсы эпизоду жакты? Бул кино жашоодогу, турмуштагы үй бүлөлүк терс көрүнүштөр абдан жакшы берилиптир. Актер дагы абдан жакшы аткарыптыр. Азыркы мезгилде үй бүлөнү сактап калуу биринчи орунда турат да. Ошон үчүн мына 90 жылдардан бери биз баягы ата энелер балдарын чоң ата, чоң апаларына таштап коюп, баары мигрант болуп, чаар сумканы көтөрүп Россияны көздөй кеткен. Мына ошол мезгилдеги болгон окуяны тартыптыр. Жеңишан бирөө сүйүп калып, макулсуң десе макул болбосочу. Жанам. Жуайым болчу. Аяктап сүйлөчү, макул болбойт. Мен макулмун. Мен аябай таасирлендим. 15 жыл деген үй бүлөсүн көрбөй анан бир күнү келип алып, кызын деле тааныбай калды. Атанын мээрими болуш керек балдарга, эненин мээрими болуш керек. Бир үй бүлө болгондон кийин толук балдарга тарбия мээрим бериш керек да. Бул жерде атанын мээрими жок болуп калып, анан алыска кетип кызы турмушка чыгаарда келбейт деле болчу, бирок апам турмушка чыгат деп атып, кичине кызганычын айынан келди. Же болбосо 15 жыл ойлонуш керек эле да. Абдан жакшы тартылыптыр. Актерлорго дагы кичинекей Жибек деген кыз ойноп туруп, кызынын ролун абдан жакшы чыгыптыр. Эми бул биздин Кыргызстанда белгилүү актерлор, төбөсү көрүнгөн уулдарыбыз, кыздарыбыз аткарыптыр. Актрисасы абдан жакшы ойноптур. Ушул эми кинодон кийин деле көпчүлүгү көргөндөн кийин ойлонуп деле калат болуш керек. Үй бүлөнү сактап калыш керек, энени сактап калыш керек. Аял деген кыргыздарда, исламда бала чака эркекке аманат деп берилет. Бул аманаттын баарын таштап коюп тетияка кетип анан адашып жүрүп келгенде болду да, үй бүлөсүнө деле кабыл албайт да. Анан эми бул жерде кызы менен атасына дагы бир чети ыраазы болдук. Энесинин бактысы үчүн алар да кечирим сурап. Негизи кинода абдан жакшы тартылыптыр. Ыраазыбыз. Биз ыйладык, күлгөн жерде күлдүк. Бул жерде комедия дагы бар экен. Актуалдуу тема да. Актуалдуу тема. Негизи жана азыркы улуттук дем дүйнөлүк бийиктикте үй бүлөнү сактап калууга ылайыкталып, ошол Лукас дейбизби долбоордун негизинде абдан ачып бериптирсиңер. Силер ошо биринчи чыктыңар окшойт. Чоң рахмат. Тарбия, маанис. Ассалаумалейкум, урматтуу жалпы кино сүйүүчүлөрү. Биз бүгүн Кудайым буйруса Махаббатым аттуу кино тасмадан чыктык. Прям өтө сонун болду. Жана кинода айтмакчы приятно толкунданып атабыз. Анан кинодон таасир алганыбыз бирден бир себеби бакытты алыстан эмес, бул албетте биздин жаныбыздагы адамдардан издегиле деген экен. Анан эң башкысы бул кино Махаббаттын тасмасы чыныгы окуядан алып тартылганы өтө жакты. Чоң рахмат, келиңиздер, көрүңүздөр. Алла разы болсун. Касыңда папа шаршымайды.